Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Чыдамкайлык адамдын мүнөзүнүн эң негизгиси белгиси болуп саналат. Анткени менин көз карашыма караганда ал жакшы ийгиликтерге алып барат. Ошентип биз вирус менен 3-жума көрүшүп келатабыз. Бул убакыттын ичинде ооругандардын саны да кошулду. Буга карабастан биздин кээ бир атуулдар өзгөчө абалдын тартиптери жана талаптарын аткарбай келатышат. Адистер айткандай, коронавирус инфекциясы менен болгон күрөштүн эң натыйжалуусу бул өздүк гигиенасын сактоо, колду тез самындап жуу жана башка адамдардын алыс болуу. Коменданттык саат бузгандар саны 1919, анын ичинен 1675 эркек, 244 аял. Жалган жана жасалма уруксат кагаздары менен жүргөн 52 факт катталды. Тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкек шаары боюнча аз камсыздалган үйлөрдү азык-түлүк менен камсыздоо боюнча 4 этап менен түзүлгөн системага жараша жалпысынан 39.225 үй бүлөгө азык-түлүк таркатып берилди. Урматтуу жарандар, азыркы учурда баарыбыздын, анын ичинен милиция жана медицина кызматкерлери, эпидемиологдор жана башка ушул иш-чарага тартылган мамлекет кызматкерлеринин максаты аягында чейин туруп берип жеңишке жетишүү. Андыктан баарыңар өзгөчө абалдын талаптарын сактап, үйдө отурсаңар, биргеликте бул ооруну жеңип ийгиликке жетишебиз.